20 жыл эме шаарда жашаганда шаардын ызы чуусунан качып кээде жалгыз тоого чыгам, эс алам, досторум менен чыгам, кээде туугандарым менен чыгам. Көбүнчө өзүм бир ойлорду ишке ашыруу үчүн, ойлонуш үчүн жалгыз тоого чыгып, эс алып, жаратылыштын кучагында чөмүлүп, ойлонуп отурганда жагат, баскым келет. Айкалыштырып жаратылышты жана өзүмдүн жашоомду айкалыштырып ар дайым эс алганды жакшы көрөм. Муну ар бир адам эс алганды жакшы көрөт окшойт. Бирок мен өзүмчө эс алып, тоонун башына чыгып, түшүп мен жакшы көрөм. Кичинекейибизден тоого чыккан жүргөн жигиттербиз. Багытым математик болгон үчүн шахмат ойногонду жакшы көрөм. Шахмат бул стратегия түзгөндө жакшы өбөлгө болот да. Ар дайым ою жүгүртүм. Стратегия түзүп, муну алдырып койбойн, тегини жедирип койбойн деген ойдо жүрөсүң да. Жашоо деле ошо шахматтай да. Ким шахматты туура ойносо, туура кот жүрсө, ийгиликке жетет деп ойлойм. Ошон үчүн ар дайым шахматка ызыгам. Мен дагы бош кездерде шахмат ойнойм. Досторум менен, агаларыбыз менен. Спорт денсаулыктын булагы дегендей, мен дагы ат үстүндө ат менен эс алганды жакшы көрөм. Баягы ат бул адамдын канаты дейт. Бул өзгөчө кыргыз эли, кыргыз жигиттери ушундай атка байланган экенбиз. Каныбызда баягы жалпысын айтканда кыргыздар жылкы мүнөз деп коет го. Ошо ат менен биздин да жаныбыз бирдей сезилет да. Аттын үстүндө жүргөндө бир денедей, бир жандай болуп жүрөм. Ар бир кыргыз жигити аттын үстүндө жүрүш бул милдеттүү го деп ойлойм.